Üç nerseye koratış керек вакытты. Birinci вакытты subhanallah Allah менен болгон мамилеге коратыш керек. Экинчиси үй бүлөсүндө коратыш керек, үчүнчүсү адалдан оокат табыш үчүн коратыш керек. Болду. Эгерде ушул үч нерсеге коратылса, кыяматта сурак болбойт. Бирок ушу үч нерсе арыраак боло турган болсо, тышкары боло турган болсо, Имам Газали айтат, ал акмактардын же падышалардын отурушу болот дейт. Дайыны жок, түн ичинде барып алып карта ойногондор, анан жанагындай пабж кечкече ойноп отурасыңар го, пабж монтип элечи. Муну бул негизи арам деп чыгарыш керек болуп калды уже. Ушул жанагындай телефондогу оюнду ойноп атышып, көп эркектердин үй бүлөсү бузулуп кетти. Сонун эркектин баары акмак болуп калды. Намаз окулбай калды такыр. Мен көчө көрдүм, Ражихи мечитте отурсак, бирөө намаз азан этип отуруп ойноп атат. Жок, жана шахмат ойноп атканды айткан жокмун, просто эме жанагы пабж ойноп отурат. Ошон себептен субханалла, кээ бирлериңиздер ушул нерсени абайлаңыздар.